Эл жериме тынчтык тилейм бул айда, эл чөкпөсүн кайгы сана убайга. Аман жетип бул күнгө, дагы бир күн жакындадык Кудайга. Тынчтык керек сизге да, мага да. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналда Орозодо 30 сабак теледолбоор эфирде. Биз менен бирге болуңуздар. Кудай буйрса атына заты жарашкан. Келечекте жакында мына Орозо бүткөндөн кийин Кудай буйрса тынчтык керек деген керемет бир концерттик чыгармачылык кече өткүзүп жатат. Тынчтык эсенбай болду. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Алейкум, рахмат. Жакшанда эл журтубуз менен, күйөрмандар менен, сүйөрмандар менен бир амандашып алсаңыз. Жарайт, дароо эле. Жакшынын жеткен баркына, жакшы жол салган артына, чыгандын жеткен баркына, чыйыр жол салган артына, ыр менен салам айтамын, ырысты кыргыз калкыма, эфирден салам айтамын, бүгүн Эрманас Батыр калкына. Ободо күндөй жайнайсың, оматтың елім қандайсың, көктөгү күндөй жайнайсың, көк жал елім қандайсың, жанарыңдан нұр тамып, жаңыдан атқан таңдайсың, ақындарыңа қол чабып, ақба таңдың арнайсың, ақба ақ қалпақ кийсең, қырғызым тимелең асманда күн айдайсың. Мынакей тектү қырғыз еліме, бүгін теледен салам айтамын, эптүү кыргыз элиме эфирден салам айтамын, Элмирбек устат сыяктуу элимдин ырга тартамын, кайрыгын уккан комустун калкымдын ырга тартамын. Мынакей Кудайым берген орозо кут кылган экен, байкасак мына февраль менен март айын. Болбосоң оматтың ушул орозо, байкап карап олтурсак оозу бекиди канчанын. Жалпы кыргыз бай болсун, жалпы кыргыз бар болсун, жарма кылган талканын, жактырган ар бир залкарын, аралаштырган коюна ала тоонун аркарын. Болбосоң азамат ар бир уул кызың алыс таштаган арканын. Жакшылык тилейм элиме, жаның ар дайым узарып ой, ошол жашындая болсун арчанын. Көп тилек кылгам жашымда, көп максат турат башымда, күрдөлдүң элим сүрөсө күч кубат болот акынга, кемеңгер элим сүрөсө келкели келет акынга. Мынакей тыныштык жакшы ырдаса, тыңдоогоң элим макулда, алдыргым келбейт жат элге, ала тоң ар бир ташында. Болбосо султаны келдиң айлардын, соопко калкым шашылда. Мынакей жакшайды текке кетирбей жаратканга жакында. Ордолу кыргыз калкымды оозандырайын ыр менен ой, бүгүн орозоң айдын башында. Баракелде. Тике биринчиден орозоңуз кабыл болсун. Анан мынакей сөз башынан болсун деп, мына буйруса орозо бүткөндөн кийин тынчтык керек деп, ошол дүйнө жүзүнө тынчтык керек, анын ичинде кыргызга тынчтык керек. Анан сиз менен бизге, ана элге тынчтык керек деп, бул ушул концерт жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Коңушту мындай кое туралы. Аты сонун экен да. Рахмат. Биринчи баягы ыр менен, эл менен, ырыстуу элге салам айттык, эми кара сөз менен да айтып коелук. Ала тоо кыргыз жеримде жалаң жакшылыктар болсун, ааламда тынчтык болсун, элде тынчтык болсун, жерде тынчтык болсун. Анан менин дагы ошол ата энем койгон атым, ысымым тынчтык. Анан тынчтык деген ысымыма жараша эл жеримде тынчтык болсун деген жакшы изги тилек менен концертимдин атын дагы, кечемдин атын тынчтык керек деп койдум да. Кайсы жерде болот? Улуттук филармонияда болот. Канчасында? 24 мартта буйрса орозо бүткөндөн кийин. Эң сонун болот экен, Кудай ийгиликтерди каалайбыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул атына заты жарашкан тынчтык керек деп, тикем ошол мынакей
огондор жаратып, төкмөчүлүктө шакирт устат жаатында канча шакирттер тарбиялап атасыз. Анан ошол негизи эле ошол катышуучулар кимдер? Кандай Катышуучулар форматта болот? эми концерттин форматы ошол өзүмдүн оонду чыгармаларым ырдалат. Баягы аткаруучулар да аткарып берет. Термелерим бар, оонду чыгармаларым бар. Ошолор аткарылат, ырдалат. Анан айтыштар болот. Сиз айткан кимдер катышат дегендей жакшы суроо салдыңыз. Элибиздин сүйүктүү уулдары, кыздары катышат. Мына Изат Айдаркулова деген кесиптешибиз, бир четинен эжекебиз болуп кетет. Бир чети баягы тең курбу дегендей. Ошол Изат Айдаркулова, Изат эжебиз бар, Ахмат досубуз бар, Чыңгызхан деген кыргызга баягы белгилүү болуп калды быйыл. Баш байгесине камалып, тамытпады ошко барганда. Жылдызбек бар, Жылдыз Жаңган, Төрөканов. Болот бар, чагылган кадимки. Каража, Калымырза атабыздай болгон. Нурсултан Кутман деген жигиттер бар. Шакирттерибизден да бир экөө катышат. Ошо мындай айтканда, баарын тең санап бере берсек дагы ата албай да калгандар болушу мүмкүн. Негизгилерин айтып атабыз да. Тик анан ушул өзгөчө биздин элибиз өнөргө баа берген эл да. Ушул төрөлгөндө комуз менен, ыр менен тозуп алып, ыр менен узаткан эл. Анан ошол көөнү толгон ыр менен комуз, анан ушул оонду ырларыңызга токтолсоңуз, атына, затына. Мен ошол оондурларды ата энеме деген, атага деген дагы эл жөнүндө, жер жөнүндө, балакайым деген бала жөнүндө темасы, ушундай жанрдагы ырлар да меники көбүнчө. Аларга клип тарттыңызбы же кандай? Жок, клип тарт элекпиз, ал жөнүндө ойлоно элекмин дагы. Мындай эле ырдап жүрөбүз. Анан Кудай буйрса ошо концертте дагы барган эл күбө болушат, Кудай буйрса. Жакшы, анан буйрса мына ушул концертке барыш керек. Буйрса барып көрүп, өзгөчө жандуу үн менен ошол филармония көргөн такыр башка. Кайталангыс кадрлар болот. Анан ушул тобул токтолуп атабыз. Калык, Тоголок Молдо жана башка биздин залкарларыбыз. Андан кийин ошол Замирбек атабыз, биздин залкарларыбыз көп да. Ошолордун этегин булап келе атасыздар. Анан ошол залкарлардан сонун насааттар бар да. Күндөп түндөп айсаң түгөнбөйт. Ошолордон да бир эскерип айтып берсеңиз. Баягы аталарыбыздын чындап эле орду чоң. Ар бири мындай айтканда ала тоонун шумкарындай, ала тоонун бүркүтүндөй болгон аталар кыргыздын мындай айтканда жалпы элдин түйшүгүн моюндарына өнөрү менен көтөрүп элге кызмат кылып кетишкен. Ошол аталардын сонун термелери бар, чыгармалары бар. Аларды дагы буйрса далай жолу элге аткарабыз. Азыр баягы сиз айткандай оонду чыгармалар деп калдыңыз. Бир-эки оонумду элге ырдап койсок да болот. Сонун болот. Эфирде эгер сиздер макул болсоңуздар. Сонун болот анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тикемен керемет оонду, жандуу үн менен бул оонду чыгармамды ошол биринчи сөзүн жазгам. Анан сөз өзүмдө жүргөн. Анан бул ушу 2 жыл боло элек өзү. 1 жылдан ашты да 2 жыл боло элек. Анан оон чыгып калды. Кыңылдап эле чыгып калды да, карап отуруп элечи. Анан мунун темасы болсо кыргыз көчү деп коюп койгом. Баракелде. Азгырылба дүниөгө адамзат,
ак кызмат кыл ак тулпардай кадамдап анан эртең кеч каласың бүгөнгө азыр жашоо барыбызга заман бап азыр жашоо барыбызга заман бап кыргыз кылып Алла Таала жаратты кыргыз айтат комуз чертип санатты калпагыңды кийип алып башыңа халкыңа айтай көл атаң манасты халкыңа айтай көл атаң манасты кыргыз уулу ат жалындаң ойногон кыркырларды илбиристей жойлогон ак боз үйүн жайгышы тигешеп ала тоосун душмандардан коргогон ала тоосун душмандардан коргогон кыйын кезең замандарга урунган кыргыз эли бир кудайга сыйынган айбаты курчар намыстың улуңан аламдардын арыстаны жыгылган аламдардын арыстаны жыгылган байлык топтоп күмүш алтын жыйбаган байлык үчүн өз өмүрүн кыйбаган абирине шекелтелсе кимде ким аябаган четте карап турбаган аябаган четте карап турбаган кымыз ичип беш бармагын тартышкан кыз жигити комуз кармап айтышкан кыргыз көчү кылымдарды карыткан кыргыз наркын океандай чалкыткан кыргыз наркын океандай чалкыткан намысыңдын ысыгына таш кайнайт нарлүктөрүң кылганына мактанбайт периштедей зыян кылбай башкага бели менен ырыс дөлөт бак кармайт бели менен ырыс дөлөт бак кармайт жер асманга угулуда даңкыбыз жерим элим кетпесин эч баркыбыз жашообузда кыйын күндөр болсо да жараткандын колдосунда калкыбыз жараткандын колдосунда калкыбыз жашообузда кыйын күндөр болсо дей жараткандын колдосунда калкыбыз жараткандын колдосунда калкыбыз бир кудайдын колдосунда калкыбыз сонун экен. Мынакей тынчтык керек деп бүгүнкү темабыз урматтуу телегөрүүчүлөр, момун мусулман бир туугандар. Деги эле өзү тынчтык болбосо, өсүп өнүү өтө кыйын. Кошунада болсун, үйдө болсун, көчөдө болсун. Анан ошол тынчтык керек деп аты дагы сонун коюлган. Анан ошол тынчтык керек деген дагы чыгарма барбы же жокпу? Тынчтык керек деген чыгарма жок эми, бирок ошо тынчтык керек жөнүндө Кудай буйрса ошо филармониянын чоң залында айтышта айтылат да. Айтышта. Сон болот экен, Айтышта. Анан баягы баары тең кызыл тили кылычтай курчуп турган акындар кантип айтпай койсун. Ал жөнүндө айтышат да Кудай буйрса. Сон. Демек урматтуу телегөрүүчүлөр, билеттерди алып барыш керек. Барып
жан дүйнөгө бир тынчтыкты баарын сиңирип толтуруп алып келиш керек. Анан тике эфирибиз жаңы эле баштадык, 5 мүнөттөй убактыбыз калыптыр. Анан ушул тынчтык керек темабыз болчу да. Бир ошого айтып берсеңиз, дагы кандай тынчтык керек? Негизи деген баягы сиз дагы баягы теманы улай эле жакшы оюбузду айталык. Негизи тынчтык болбосо деги эле адам эмес, ичинекей кумурскага да тынчтык керек экен да өзүчө. Анткени кичинекей токой өрттөнө турган болсо, токойдун ичиндеги майда кумурскалар алапайын таппай калат экен. Жаныбарларга бардык жараткан Кудай Таала жараткан бардык жанга тынчтык керек экен да өзүчө. Бая адамдарды мындай коелу. Ал эми дүйнөнү карап турсак, азыр дүйнөдө адам канчалык байыса, канчалык көп нерсеге жетишсе, ошончо нафсиси күчөйө берет экен да. Кудайдан коркпосочу эгерде акыретін ойлоп кой, эртең өлүп калсам, ушул кылган ишим үчүн Кудайдын алдында жооп берем деген нерсе болбосо, адамдар канчалык байыган сайын, акчасы болгон сайын нафиси каалап көп нерсени кылат экен. Мисалы үчүн дүйнөдө карап турсак, согуштар болуп атат. Ошол мындай айтканда эки мамлекеттин төбөлдөрү бири-биринин пикир келишпестигинен айынан кичинекей карапайым калк кырылып калып атат. Таакыр күнөөсү жок байкуш наристелер кырылып калып атат. Бейгүнөө жандар кырылып калып атат. Мындай айткандачы. А дүйнөдө тынчтык болсо, бардык адам тынч жашаса, кандай сонун? Бардык дүйнөдөгү болгон ар бир адам баласына мен ошол жакшылыкты, узун өмүрдү, чың ден соолукту каалайм да өзү. Ошол жалпы элиңизге, журтуңузга орозо кармаган орозо кечтерге, күйөрмандарга, сүйөрмандарга биздин соңку ушул жыйынтык сөзүңүз, анан бир дуаңыз болсун, тилегиңиз болсун. Эми мынакей сиздерге да чоң рахмат биринчиден. Ушундай атайын чакырып атасыздар. Кудай Таалам берген куттуу орозо ушул айда ар бир орозо кармаган мусулман пенделердин орозолору кабыл болсун, дуа тилектер кабыл болсун, алдыга койгон максаттарга жараткан Алла Таала жеткирсин. Элибизде тынчтык болсун, өсүү болсун, мамлекетибиз гүлдөсүн, мекенибизде жаңжаал, ызы-чуу такыр болбосун, деги эле дүйнөдө жакшылыктар болсун. Анан буюрса 24 март Кудайым буюрса орозо бүткөндөн кийин улуттук филармонияга бардык кыргыздарды чакырабыз. Ой, башкалар деле келе берсин да. Той болот. Мындай айтканда аншлаг болуп өтсө, андан сонун бискеч. Анан Кудай буюрса барган, ар бир барган күйөрмандар мындай айтканда өкүнбөйт да, Кудай буюрса. Жарпы жазылып, жакшы энергия алып, акындарды жанынан айтышкандарын, ырдаганын көрүп, жакшы толкундоо менен кетет деген жакшы изги тилектебиз. Ошол күндөргө Кудай Таалам жеткирсин. Бардык жакшылык болсун, аманчылык болсун. Баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, орозодо 30 сабак деп мына бүгүн тынчтык бир тууганыбыз буюрса 24 мартта тынчтык керек деп сонун керемет чыгармачылык концерт коюп атат. Демек барыңыздар бар колдоп, аншлаг күнү өтсүн деп тилек кылабыз, дуа кылыңыздар. Кыргыздын кыраан жигити ошол буюрса казактар менен кармашып, канча биздин намысыбызды коргон жигит, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда чыр эмес ыр болсун, тынчтык болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин сак саламатта болуңуздар.